Аң сезимдүү добуш берүү темасына ылайык Кыргызстандагы шайлоочуларды эки топко бөлүп карасак болот. Биринчиси конформисттер, тактап айтканда башкалардын таасирине, пикирине көз каранды, ээрчиме жүрүм-турум. Экинчиси нигилисттер. Нигилизм бул баарын четке кагуу. Эгер шайлоо темасында алып карай турган болсок, нигилисттер өздөрүн башкалардан акылдуу деп эсептешет жана шайлоого катышкандарды, келечектен жакшы үмүт кылгандарды шылдыңдашат. Конформисттер, кыргызча айтканда ээрчиме шайлоочулар, оңой эле шайлоо ураандарынын таасири астында калышат жана анын үнү маанилүү экендигине ишенишет. Манипуляторлордун ыкмалары алардын ойлорун оңой өзгөртүп, буруп кое алат. Манипуляциялоочу, фальсификациялоочу, административдик ресурсту колдонгон, паракорчулук кылган күчтөр ар дайым нигилисттер менен конформисттердин сезимдерине карата так аракеттенишет. Дал ушул эки топ Кыргызстандагы шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Экөө тең өздөрү карманган көз караштардын негизинде коомго зыян алып келишет. Мисалы, нигилисттердин добуш берүү процессине катышпоосу маалыматтарды фальсификациялоого, кыргызча айтканда бурмалоого жол ачып берип келген. Айтылгандарга абдан бат ишенген, анализ кылганды билбеген ээрчиме шайлоочулар болсо манипуляцияга жол беришет. Мындан тышкары бул эки топ тең добуш сатууга катышышат. Нигилисттер муну баары мурдагыдай эле болот. Андан көрө абалдан пайдаланып кичине акча таап калайын деген мотив менен кылышат. Ал эми добушун саткан ээрчиме шайлоочулар бул аракетин жакшы талапкерге жардам берип жатканы менен түшүндүрөт. Аң сезимдүү добуш берүү ушул эки топтун ортосундагы алтын орточо. Башкача айтканда, келечекке оптимизм менен карап, добуштарды бурмалоого жол бербөө үчүн шайлоого активдүү катышуу. Ошол эле учурда ар кандай саясий жана пиар технологиялардын тузагына илинбей, чын менен калпты ажырата билүү. Тилекке каршы биздин өлкөдө аң сезимдүү добуш бергендердин саны аз жана көп айтылбаганы менен бул чоң проблема болуп саналат. Ошондуктан аң сезимдүү добуш берүүнүн алкагында билимибизди арттыруу күндү талабы болуп турган чак. Шайлоо темасына байланыштуу дагы бир термин кеңири колдонулуп келет. Бул абсентеизм. Абсентеизм шайлоо укугуна ээ адамдар шайлоочулардын тизмесине катталуудан же добуш берген күнү шайлоо участогуна келүүдөн баш тартуусу. Мунун бир канча себептери бар. Калктын саясий жана укуктук маданиятынын төмөндүгү, кайдыгерлиги, узак мөөнөттүү экономикалык кыйынчылыктар, аларды чечүүгө шайлоонун жыйынтыктары олуттуу таасирин тийгизбегени, бийликке болгон ишенимдин төмөндүгү, бийлик менен элдин ортосундагы тыгыз байланыштын жоктугу, калктын алдында депутаттык корпустун кадыр баркынын төмөндөсү, шайлоо кампаниялары мезгил-мезгили менен өткөрүлүп туруучу чоң саясий оюн деген пикирди кармануу. Демек, шайлоочулардын аң сезимдүү добуш берүүсүндө объективдүү, субъективдүү, экономикалык, социалдык, маданий, психологиялык факторлор негизги ролду ойнойт. Андыктан ушул факторлорду эске алуу менен ар бир шайлоочу өзүнүн добуштарын берүүдө терең талдоочулук, изденүү, келечекке карай умтулуу аркылуу иш алып баруусу зарыл.